Алмагүл Осмоналиева бөйрөктүн рак оорусуна чалдыккан. Мындан улам тапкан ташыганы жалаң дары-дармектен ашпай Баатирде жашачу. Эми мынтип 1994-жылкы жигиттердин демилгеси менен үйлүү болуп турган чагы. Каарманыбыз бирде ыйлап, бирде күлүп, кубанычы койнуна батпай турганын айтат. Ден соолук менен алыңышып эле былтыртан бери ден соолугум болбой ушинтип ооруп батып, бул күндү күткөн эмесмин чындыгында. Анан бүгүн мына жакшы күн болуп турат, бүгүн күнү ушундай үйлүү болуп турам. 94-жылкы балдарга, ушу 94-жылкы бүткөн биз нарындын жигиттерине чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун, өмүрлүү болсун, ден соолукта болушсун. Жаңы конуштуу болгон үй бүлөлөрдүн санын Гүлмира Кумаева да толуктады. Баласы шал оорусу менен жабыркагандыктан үй салууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Анын көп жылдан бери үйлүү болсом деп тилеген тилеги ишке ашты. Мен бала менен үйдө иштебейм. Мен квартирада болгон үчүн көп жылдардан бери ушундай үйгө жеткенге кыялданып жүрчүмүн. Кудайым буйруп, быйыл балдар бизге ошо үй берип атат. Балдарга ден соолук каалайм. Аллахым ден соолук берсин. 9 турак жай алууга 1994-жылкы Нарын шаарындагы 9 мектептин бүтүрүүчүлөрү салым кошуп, 10 жылдык жолугушуунун урматта кайрымдуулук кылууну туура көрүшкөн. Көтөргөн демилгелери ишке ашып турган жаштар муну менен башкаларга үлгү болууну максат кылышат. Нарын шаарындагы болгон 9 мектеп биригип, бир жакадан баш бир жеңинен кол чыгарып дегенде, Манастын жети осуятында ушу атайын бир туугандар биригип биз дагы үй алып берели, бир муктаждык чечип берели деген максатта ушундай иш-чара башталып, мына Кудай буйрса баягы финишине жеттик деп айтсак болот. Себеп дегенде мына Кудай буйрса 5 үй бүлөгө үй алып бердик. Биякта негизи 9 үй бүлөгө үй тапшырылып атат. 4 үйдүн каражатын болсо бир өзү белгисиз, атын атабай биздин атыбыздан берип кала деген бир агабыз жардам берди. Аталган самалык муну менен гана токтоп калбастан 1985 жана 1995-жылкы бүтүрүүчүлөргө эстафета түрүндө өткөрүлүп берилди. Алар башка 10 жана 20 жылдык бүтүрүүчүлөр дагы мындай аракеттерди улантып кетсе деген тилекте. Эми бул иш-чара ушу бойдон токтоп калбайт. Кудайым буйрса 95-жылкы инилерибизге өткөрүп бердик жана 85-жылкы байкелерибизге өткөрүп бердик. 85-жылкы байкелерибиз 20 жылдыгы Кудайым буйрса эмдиги жыл болот. Эмдиги жыл ошо 20 жылдыгына үй алып берет деген үмүттөбүз. Экинчиден ушу эстафетаны 95-лер улантып кетет деп ишенебиз. Эң негизгиси кандай гана коомдо жашабайлык, ар бирибиз кайрымдуу болуп, аны кийинки муунга өткөрүп берүү милдетибиз деген жаштардын бул демилгеси көпчүлүккө үлгү. Айпер Акылбекова, Адилет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.